Рахмат, Нурлан Санбекович. Урматтуу баяндамачы, айтыңызчы. Негизги максатыңар керектөөчүлөрдү коргоодо, туурабы? Анан ошо конкреттүү түрдө керектөөчүлөрдү кантип коргойсуңар жана кантип колдоп келесиңер? Ушул жөнүндө керектөөчүлөргө так маалымат айтып койсоңуздар. Салмаспы, урматтуу Русланбек Шергазиевич. Бүгүнкү мыйзамдарга ылайык керектөөчүлөрдүн укугун коргоо албетте бир эле монополияга каршы кызмат тарабынан эмес, бул жерде бир топ мамлекеттик органдар бар, тармактык. Ошолор тараптан да каралат. Негизинен керектөөчү кайрылган учурда биз кайрылуусун карап, мыйзам чегинде чара көрүп, керектөөчүсүнүн талабын канааттандырып, эгерде мыйзам бузуу фактылары аныкталса, мыйзамда белгиленген тартип бар. Бул биринчиден эскертме, предписаниялар, экинчиден штраф берүүлөрү бар. Бузуулар кодексинде ошого карата иштерди алып барабыз. Андан сырткары биз роликтерди чыгарып атабыз. Азыр ЛТР телеканалынан кетип атат керектөөчүлөргө. Андан сырткары биздин расмий сайтыбыз бар, антимонополия gov.kg деген. Ошол жерде дагы керектөөчүгө жана электрондук форматта кайрылса болот. Андан сырткары ал жерде жоолор камтылган, таанышып алса болот да. Рахмат. Айтыңызчы, 2022 жылы канча керектөөчүлөргө укугун короп бердиңер? Кандай жардамдар көрсөттүңүздөр? Канча киши силерге кайрылды? Бизге 2022 жылдын жыйынтыгы менен 500гө жакын керектөөчү кайрылган. Бул электрондук форматта, андан сырткары өзү кагаз түрүндө. Ошолорду кароонун алкагында биз 20 миллионго жакын акчаны керектөөчүлөргө кайтарып бердик. Андан сырткары бир топ эреже бузган, ошол кызмат көрсөткөн же болбосо товар саткан, эреже бузган субъекттерге биз өзүбүздүн предписанияларды чыгардык. Андан сырткары аны аткарбаган талаптарына штраф берүүлөрүн колдонобуз, штраф берүүлөрүн да колдондук да. Жалпысынан былтыркы жылдын жыйынтыгы менен монополияга каршы мыйзам бузуулардан жалпысынан 172 миллион бюджетке чегерилди. Сом. Акыркы учурларда керектөөчүлөрдүн укугун тиешелүү мекемелер эмес, интернет булагындагы блогерлер коргоп калды да. Буга эмне себеп? Ошо тиешелүү мекемелер жакшы деп жаткандыктанбы же блогерлер тез оперативно баягы чагылдырат дегенденби? Ошо эмне себептен мындай болуп жатат? Бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, буга чейин бир топ мораторийлар кирген текшерүүгө. Андан сырткары баягы ишкердик субъектилерин колдоого, коргоого багытталган бир топ эрежелер бар. Ошонун алкагында биз баягы блогерлер сыяктуу эле ар бир жерге кирип, андай ыйгарым-укуктарга жол бербейт. Ошон үчүн ушундай мониторинг эрежелерин киргизип, биз ишти мындан бул жакка дагы бир ирээттүү жүргүзүп, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо ниетинде киргизип атабыз. Рахмат. Анан ушу кээ бир товарларда башка тилдеги жазуулар көп катталууда да. Ошону бир мамлекеттик тилде деп ошол жагын бир өзүңүздөр карап, чогуу биргеликте иш алып барып койсоңуздар. Бул боюнча кечээ эле сиздер колдоо бердиңиздер, жанагы жарнама мыйзамы боюнча. Ал жерде эрежелер камтылган. Бир топ иш-чараларды жүргүзгөнбүз. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 2 миллионго жакын штрафта берүүлөрүн колдонуп, ирээттүү иштерди алып барып атабыз. Бул жерде бир топ секторлордо сиз айткан жүйөлөр бар. Аны мисал келтирсек болот, ошол сизге кагаз түрүндө дагы берсек болот. Кайсы субъекттер экенин. Рахмат.